Россиядағы чет-элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар сим-карта сатып алууда биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин социалдык тармактарда жана айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында Россияда чет өлкөлүк жарандардын уюлдук байланышы өчүрүлүп жатканы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги былтыр 8 августта байланыш жөнүндө федералдык мыйзамга жана башка мыйзам актыларына кирген өзгөрүүлөргө ылайык 2025 жылдын 1 январынан тарта чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар сим-карталарды Россияда оператордун кеңсесине барып гана сатып алышы керектигин эскертүүдө. Ошол эле учурда алар банктын бөлүмдөрүндө биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Ал эми буга чейин сим-картага ээ болгон жарандар уюлдук байланыш салонуна жеке камсыздандыруу эсебинин номерин, имейл кодун, мамлекеттик кызматтар порталынын маалыматтарын жана биометриясын көрсөтүү менен өздүгүн ырастоосу зарыл.